Өлкөдө өзгөчө кырдаал режим учурунда бардык талаптарды сактоо өтө маанилүү. Эгерде адам санитардык эрежелерди, гигиеналык нормативдерди же бузуулар жөнүндөгү кодексте каралган башка талаптарды бузса, ал жоопкерчиликке тартылат жана айыпка жыгылат. Өзгөчө учурларда жаран милиция кызматкерлери тарабынан кармалышы мүмкүн. Сизди кандай учурда кармашат? Эгерде сиз коменданттык сааттын эрежесин бузсаңыз, эгерде сиз тартип бузган учурда өздүгүңүздү аныктоочу документиңиз жок болсо, сиз өзүңүздүн ким экендигиңизди растоодон жана жашаган жериңиз жөнүндө маалымат берүүдөн баш тартсаңыз, сизди эң узак кармоонун мөөнөтү 6 сааттан ашпайт. Кармоо мөөнөтү сиз милиция кызматкери менен чогуу жүрүүгө мажбур болгон учурдан же тийиштүү имаратта болгон учурдан эсептелинет. Коменданттык саатты бузган жарандар коменданттык саат бүткөнгө чейин кармалышат. Кармоо учурунда милиция кызматкери кармоонун себептерин билдириши керек. Тартип бузуу жөнүндө протокол түзүлгөндө милиция кызматкери сиздин укуктарыңызды түшүндүрүүгө милдеттүү. Адвокаттын жардамынан пайдалануу, түшүндүрмө берүү же түшүндүрмө жана суроолорго жооп берүүдөн баш тартуу. Кабыл алынган чечим боюнча сотко арыз берүү. Эгерде сиз протоколдун мазмунуна макул эмес болсоңуз же сиз жасабаган иш-аракеттер жөнүндө маалыматты ырастабасаңыз, документке кол койбоңуз. Эгерде сиз түзүлгөн протоколго макул эмес болсоңуз, ал боюнча ыйгарым укуктуу органдын комиссиясына же сотко арыз берсеңиз болот. Алтын эрежени билип алыңыз. Өз укуктарыңызды билиңиз жана аларды коргой алыңыз. Мыйзамдарды билүү жана аларды сактоону талап кылуу маанилүү жана эң зарыл. Мыйзамдарды бардыгыбыз, анын ичинде сиз да сакташыңыз керек.